Саламатсыздарбы, ЛТР Элин Билим каналынын телекөрүүчүлөрү. Бүгүн биз күнүнкү шахмат сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү шахмат сабагында биз ошол шахмат чөйрөсүндөгү дүйнө чемпиондору тууралуу айтып бермекчимин. Негизинен бул шахматта ошол шахматтагы өзүңдүн кандайдыр бир деңгээлиңди көрсөтүп турган бул ошол эң туу чокусу дүйнөнүн чемпиону болуп эсептелинет. Негизинен шахмат чөйрөсүндө эркектер арасында 16 дүйнө чемпиону бар. Эң биринчи дүйнө чемпиону болуп шахмат чөйрөсүндө Вильгельм Стенис аттуу шахматчы болсо, бүгүнкү сабакта биз ошол дүйнөнүн 8-чи чемпиону Михаил Таль тууралуу айтып бермекчимин. Негизи ошол Михаил Таль өзүнүн кандайдыр бир башкача шахмат ойноо стили менен айырмаланат. Михаил Таль өзү 1936 жылы ошол СССРдин Латвия шаарында төрөлгөн жана бунун теги кичинекей кезинен эле ошол шахмат менен мисалы 8 жашында таанышса, ал эми ошол математикага, ошол эле окууга шыгы ошол 3 жаштан билине баштаган. Жана ошол шахматты үйрөнгөндөн тартып Михаил Таль аябай кызыгып, 12 жашында ал ошол өзүнүн Латвиядагы республиканын чемпиону болуп калса, ал эми 1950 жылы дүйнө чемпиону болсо, ал ошолдон бери көптөгөн эл аралык турнирлерде жеңген жана шахматта ошо шахматчынын деңгээлин көрсөтүп турган рейтинг дегенден 2700 рейтингге чейин жете алган. Негизинен ошол Михаил Тальдын шахматтагы ойноо стили жөнүндө айтып кетсек, бул абдан таланттуу шахматчы болгон жана ошол талантына дагы өзүнүн кандайдыр бир коркпогон стили менен абдан таанылган. Бунун көпчүлүк оюндары ошол тактика менен байланыштуу. Азыр бүгүнкү сабакта биз ошондой оюндардын бири Михаил Тальдын ошол деңгээлин көрсөтүп турган оюнун көрөбүз. Бул жерде Михаил Таль актар менен ойногон жана каршылашы Ульман деген дагы бир күчтүү шахматчы. Актар оюнду E4 жүрүшү менен баштаган жана каршылашы E6, D4 жана D5. Силер көрүп тургандай эле буга чейин өтүлгөн французский защита деген дебют. Бул дагы азыркы учурда шахмат чөйрөсүндө кеңири колдонулган дебюттардын бири. Бул жүрүшкө актар көп жүрүштөрдүн бири конь D2 жүрүшүн колдонот жана карлар C5 жүрүшү менен жооп берет. Актар карлардын C5 жүрүшүнө конь G F3 деп оюнга атын чыгарса, ал эми бул жүрүшкө карлар конь C6. Эми ошол жерден мен силерге дагы бир нерсени айтып берип кетейин. Бул жөн гана ошол күчтүү шахматчынын оюну болбостон, бул кандайдыр бир деңгээлде ошол буга чейин өтүп кеткен ошол фигураларды канчалык тезинен оюнга чыгарса, ошончолук ошол позициянын күчтүү болорун жана ошол позицияда эгерде мисалы актар тезирээк фигураларын чыгарса, актардын позициясы жакшы болот. Ал эми ошол эгерде карлар тезинен фигурасын чыгарса, ошол карлардын позициясы жакшы болорун көрсөтүп турган оюн. Жана бул жерден актарга Михаил Таль ойногондуктан бул тезинен фигураларын чыгарып, ошол тезинен чабуулду баштап тактика кылганга аракет кылып жатат. Жана бул жерден карлар актардын пешкасын E4-төгүсүн жеп, жана актар бул жүрүшкө конь E4 жейт. Ошол жерден баса белгилеп кетүүчү нерсе, бул актардын пешкасын карлар жеп, кандайдыр бир туура эмес жүрүш болгон. Анткени деген актар жөн гана карлардын пешкасын жебестен, ошол эле жөн эле турган атын оюнга киргизип, жана дагы биз өткөн ошол центр деген түшүнүктө ат центрга туруп, кайсы бир деңгээлде ошол күчтүү болуп калат. Эми бул жүрүшкө карлар слон
D7 жүрүш менен жооп берген, жана актар дагы бир ирет күчтүү жүрүш слон G5 жүрүшүн жасайт. Бул жөн гана жүрүш эмес. Бул биринчиден каралардын ферзине кол салды. Ал эми экинчиден ошол баштапкы балынан оюнга кирип темп менен ойноп атканын көрүп атабыз. Бул жүрүшкө каралар ферзь А5 актардын королуна шах берет жана ошол эле маалда актардын слонуна кол салат. Бул жүрүшкө актар центрда турган атын C3-ке алып келип, коргонуусу айла жок, бирок бул эч кандай позицияны начарлатпайт. Бул жүрүшкө каралар CD пешкасын жеп, ал эми актар болсо конь б D4 жана силер көрүп тургандай эле ат центрга келип, кайра актардын аты центрда күчтөнгөнүн көрүп атабыз. Эми ушул жерден каралар слон B4 жүргөн жана бул жүрүшкө тезинен актар королдун рокировкага өткөн. Эми ушул жерден негизинен бул шахматта эгерде жакшы бир кандайдыр бир атаканы же болбосо кандайдыр бир тактиканы өткөрүш үчүн биринчилерден болуп бул фигураларды тезинен чыгаруу болсо, ал эми экинчи идея болуп бул ошол турган позицияны, ошол турган абалды жакшы бир мындайча айтканда оценка кылып жана ошол негизинде кандайдыр бир планды ойлоп табыш керек. Королдордун абалынан баштайт. Силер көрүп тургандай эле актардын королу рокировкага өткөн болсо, ал эми каралардын королу рокировкасы жок жана бул кандайдыр бир деңгээлде актардын королу жакшыраак экенин түшүндүрөт. Андан кийинки өтө күчтүү фигуралар болуп булар бизде ферзтер. Силер көрүп тургандай эле эки ферзь тең, кандайдыр бир деңгээлде тең. Андан кийин ладьялар, эми ладьялар деген оюнга чыга элек болгондуктан экөөнү деле тең деп эсептесек болот. Ал эми королевский флангтагы ладьяларды салыштырсак, бул жерде актардын ладьясы күчтүүрөөк экенин көрүп турабыз. Анткени деген бул ладья дагы деле жабык, дагы деле оюнга кире элек. Ал эми актардын ладьясы болсо бир жүрүш менен ошол каралардын королун байлап, жөн эле байлабастан ошол ачык линияны алганга мүмкүнчүлүгү бар экенин көрө алабыз. Андан кийинки фигуралар бизде булар мисалы слондор. Слондорду көрүп тургандай эле актардын дагы слондору абдан жакшы турат. Жөн эле ошол эле маалда каралардын дагы слондору жакшы абалда турарын көрдүк. Ал эми аттарды салыштырып кетсек, бул жерде каралардын бир аты оюнга кирбегендигине байланыштуу биз актардын аттары жакшыраак турат деп айта алабыз. Эми бул позицияда силер түшүнгөндөй эле актардын позициясы жакшыраак, абалы утушка ойной тургандай. Ошол себептен актар менен ойноп жаткан дагы бир ирет кайталап кетейин. 8-чи дүйнөнүн чемпиону Михаил Таль чабуулга өтөйүн деп рокировка өткөн жана бул жүрүшкө каралар слон б c3 атын жеп жана актар bc жегенден кийин каралар дагы бир ирет туура эмес жүрүш жасайт. Ферзь б c3. Эми ушул жерден актар толук кандуу атакага өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анткени деген актар ар бир ход сайын фигураларын чыгарып рокировкага өтүп жатса, ал эми ошол эле убакта каралар мисалы ошол атын чыгарганды унутту, рокировкага өткөндү унутту жана бул жерден жөн гана абдан бир күчтүү жүрүш конь f5 жүрүш жасалган жана бул жүрүшкө түшүндүрмө берип кетсем. Биринчиден актар макул атын берип жатат. Каралар кийинки жүрүш менен актардын атын жеп койсо болот, бирок актардын планы мындай. Макул каралар атын жеди.
Ақтар болсо кийинки жүрүш менен ладья Е1 жүрүшү менен каралардын королуна шах берет жана мисалы карагыла 7 ладья Е1 шах жана слон Е6 жүрүшүнө мисалы ақтар тезинен ферзь D6 жүрүш жасайт дагы силер көрүп тургандай эле ошол рокировкага өтпөгөн королго кийинки жүрүштөр менен шах ферзь менен жеп матка жакындайт. Жана ушул жерден каралар көп ойлонгон атты жебей коеюн деген деле ой бар болчу. Мисалы макул жебей койду, мисалы кандайдыр бир жүрүш ат менен жасалды. Бирок мындай атты жебей коюш да туура эмес. Анткени деген эгерде ал атты жебей койсо, мисалы ошол эле маалда актар жөн гана G7деги пешканы жеп, каралардын королун рокировкасы жок калтырса болот. Же болбосо актар ферзь D6 жүрүшү менен каралардын королун мындайча айтканда капканга алып, кийинки жүрүш менен слон C6 жана ферзь E7 мат койгонго аракет кылышат. Ошол себептен бул жерден каралар атты жегенге аргасыз болгон жана EF жүрүшү жасалган. Бул жерден актар тезинен ладья Е1 шах берген. Каралар слон Е6 жана актар өзүлөрү ойлоп аткандай эле ферзь D6 жүрүшү менен ошол чабуулун баштайт. Эми ушул жерден каралар дагы бир туура эмес жүрүш жасаган А6. А6 жүрүшү мындай ойлонуп келсе туура эле жүрүш. Анткени деген А6 жана бул актардын абдан күчтүү слонун кубалап жатканын көрүп атабыз. Бирок ошол эле маалда силер көрүп тургандай эле каралардын королу абдан кооптуу абалда жана бул королду мисалы кийинки жүрүштөр менен конь F6 мисалы жүрүшү менен коргоп, анан кийинки жүрүш менен рокировка өткөнгө аракет кылыш керек болчу. Мисалы макул А6. Бул жүрүшкө дүйнөнүн 8-чи чемпиону слон D2 жүрүшү менен жооп берген жана азырынча бул B5-те турган слонду куткарган жок. Бул жүрүшкө каралар ферзь бьет C2 пешканы жеген жана актар ак слонду куткарбастан слон B4 жүрүшү менен жооп берген. Бул жүрүшкө каралар албетте слонду жеп жооп берет АБ жана бул жерден ферзь F8 шах каралардын королуна кол салып, ал мисалы король D7 качса, ладья Ада турган ладьяны D1ге алып келип дагы бир ирет шах берет. Ал король C7ге качат жана актар жөн гана каралардын ладьясын жейт. Эми ушул жерден дагы бир ирет ушул позицияны карап актардыкыбы же каралардыкы күчтүү болгонун салыштырып кетсек, бул жерден силер көрүп тургандай эле эң биринчи эле бул кимде канча фигура силер билгендей эле, мисалы ферзь 9 пешка, ладья 5 пешка жана слон аттар 3 пешка. Эми ушул эсепти эсептеп кетсек, мисалы ферзьке ферзь, ладьяга ладья, слонго слон. Ал эми актардын ладьясына караларда 2 ат жана бир канча каралардын пешкасы ашык экенин көрө алабыз. Бирок эң маанилүү болгон фигура шахматтагы король абдан кооптуу абалда экенин көрө алабыз жана кийинки жүрүштөрдө актар тезинен мат кое аларын билебиз. Бул жерден каралар жөн гана слонду жеп жооп берсе, актар каралардын кооптуу абалда турган королуна 2 жүрүштөн мат коет. Ферзь D8 шах жана король C6 жүрүшүнө жөн гана ферзь
d6 мат. Ошол менен оюн ошол тайлдын жеңиши менен аяктаган. Жана силер көргөндөй эле бул оюнда абдан көптөгөн идеялар, абдан көптөгөн пландар камтылган жана эң башкы ошол фигураларды оюндун башында тезирээк чыгарып, тезирээк королду коопсуз абалга алып келүү өтө маанилүү экенин көрө алдык. Ушул менен сабагыбыз соңуна чыкты. Эң сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.